Касиетни эч ким жоюй албайт. Себеби мен ошол энергияга айланып алгам. Мен ошол энергияга калыптанып алгам. Мен ошол утуп алгам. Мен ар жактан буйрулуп келгем. Атаңды жоюй албайсың да. Жаман болсо да атаң да. Ошо сыяктуу жоюй албайсың. Менден акылдуу турсуң, бир тил билерсиң, да бир нерсе билерсиң. А бирок менин ичимдегидей касиет сенде жок, дүйнө элинде жок. Ошол касиет энергия менен гана биригет. Ошондуктан ар кырыбызды көрүп, бири-бирибизди жакшыраак тааныйлы. Мына бүгүн мынабу адамдын аурасы, психологиясын өзгөртүп, анатомиясы ааламга айланбаса, кызматын аткарбаса оору пайда болот. Бул көктүн билдирүүсү. Шишик, писих, рак, жара жана сөөк оорулары, айыкпас ошо сөөк оорулары. Анан эми ошо орусча которулганда ушундай бир диагноздор бар экен. Кор, скарлатина. Бул эмне деген? Инфекционный оорулар экен. Деги эле кан менен айланган өпкө, боор, бөйрөк ууланат. Тело энергияга айланбаса, күйөт, жарылат. Бул кандай деген түшүнүк? Мына ушул ааламдык илимде да так берилет. Адамдын анатомиясы астрологиянын ролун аткарбаса, күйөт деп берилет да. Же болбосо психологиясы өзгөрбөсө, телосу ууланат. Мына азыр медицинанын ошон үчүн мынабу ооруларга алы келбей аткандыгын, ошо кыргызчылык айыктырарын, ааламдык илим дабаболорун азыр далилдеп ачып берем. Эмнеге андай оорулар пайда болуп атат? Андан кантип кутулса болот? Эгер ошо ааламга айлана албасаң, психологияңды өзгөртө албасаң, аураңды өзгөртө албасаң, сен да эртең ооруп калаарың жөнүндө сөз болуп атат. Бүгүн ооруп аткан эле адамдар жөнүндө эмес булчу. Эртең да сен ооруп калаарыңды. Ошондо кандай түшүнөбүз? Адам өзү эмнеден жаралган? Эненин курсагында мына бу жерде сүрөттө биз мурунку сабактарда да айтканбыз. Бала эмнеден жаралат экен? Энергиядан, нурдан гана жаралат экен. Бала эмнеден жаралат? Кардыңа, эненин кардына, баягы карындагы балардын кан болорун ким билет дегендей, эмнеден жаралды карындагы бала? А жерге сөөк бар салган жок. Сен сөөктү жесең да ал ичегиң менен эле сыртка чыгып кетет. Кардыңа барбайт, жатыныңа барбайт. Сөөк, катуу деген сөөк. Ошо да энергиядан жаралат. Ошо энергиядан жаралган үчүн анан өсөт. Адам жана эмоцияга жеткичеңди. Көз карашка алдыргычагында 16-18 жашка чейинби өсөт. Анан токтоп аткан ошол. Же болбосо ошол акыл сезими ушу пендечиликке берилбеген, же болбосо акыл сезими артта калгандардын бою бийик өсүп кеткен эди ошол. Мына энергиядан жаралат. Эненин курсагында бала эмнеден жаралат? Энергиядан жаралат. Энергия бул аалам. Же астрология деп түшүнсөк болот. Анатомия эмнеден жаралыптыр? Астрологиядан, же ааламдан жаралды. Чынбы? Чын. Демек, анатомияң, телоң астрологиядан жаралса, же жан болгон үчүн тан